Экинчиси мулаимул акд же мунасибул акд деп айтылган экинчи шарт. Бул дегени ошол соодага тиешелүү, сооданын бекем болушуна тиешелүү болгон акыттар болот. Ошого ылайык татыктуу мунасып акыттар болот. Келишимде шарттар болот. Муну менен дагы бай дурус болот. Мисалы, насия соода болуп атат. Насия соода болгондо бай эме дейт, муну сага саттым, насия сатып атам, товарды берип атам сага. Bir aydan keyin бересиң акчаны. Бирок мага бирөөдү кепил кылып алып кел дейт. Сен жок болуп калсаң, ким ушул акчаны төлөйт? Мага кепил керек дейт. Кафил, кепил деп айтылат. Мага кепил таап бер дейт. Ошол кепил келет дагы. Мен кепилмин. Сен bir айга бул товарды бере бер. Ал бербесе мен беремин дейт. Түшүнүңөрбү? Бул не болду? Мулаимул акд. Сооданы өзү талап кылган жок буну. Бирок соодага мунасып келген шарт бул. Соодага дал келген, ылайык келген шарт. Ошон үчүн шариатта буну дагы уруксат берилет. Же болбосо айтат, мен ошол эле баягы насия болгон соодада айтат, насия соода болуп атат, сага товар берип атам, мага бирок эмне кыл дейт, күрөөгө бирдеке коюп кет дейт. Залог коюп бер дейт, күрөө коюп бер дейт. Күрөө бербесең мен бере албайм дейт. Ушундай шарт коюп атат. Бул шарт дагы мулаимул акд. Ошол бай соодага келишимге мунасып келген шарт. Мунасып келген шарт. Ошон үчүн шариятыбыз буга да уруксат берет. Түшүнүңөрбү? Бул канчасы болду? Экинчи сүрөтү шарт мулаимул акд. Акдка тиешелүү болгон, акдка мунасып келген шарт коюу менен дагы соода бузулбайт.